Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү видео сабак координаталык системадагы графиктерге, көптүктөргө, статистиканын элементтерине багытталган. Анда эмесе биринчи тапшырмага көңүл буруңуздар. Альфа компаниясынын акцияларынын биржалык наркынын январь-июль айларындагы өзгөрүү графиги берилген. Тапшырма: эгер Нурлан мартта 100 акция сатып алса, анда ал июндүн бул акцияларына сатып канча сом киреше алган? Чыгаруу: бул координаталык системада горизонталдуу түз сызыкта айлар белгиленген, ал эми вертикалдуу түз сызыкта бир акциянын наркы сом менен берилген. Биз март айынын график тегиздикте белгиленген чекитке жери перпендикуляр түзүп, ал чекиттен кайра вертикалдуу түз сызыкка перпендикуляр түшүрүп, март айында бир акция 165 сом турганын аныктайбыз. Ушундай эле ыкма менен июнь айындагы бир акция канча экенин аныктап аласыңар. 195 сом болгон. Бир акциянын баасы 195тен 165ти кемитип 30 сомго өскөн экенин билебиз. Ал эми Нурлан 100 акцияны сатып алгандыгын, канча киреше алгандыгын 30га көбөйтүп 3000 сом киреше алганын аныктайбыз. Демек туура жообу Г. Экинчи тапшырма: арыш ушул сандар жыйындысынын эң чоңу менен эң кичинесинин айырмасы катары аныкталат деген бизге статистикадагы түшүнүккө аныктама берилген. Бул аныктаманын жардамы менен төмөндөгү тапшырманы аткарабыз. Эгерде 2, 5, 9, 16 X сандар жыйындысынын арышы 15ке барабар болсо, анда төмөн жакта берилгендердин кайсынысы X'тин мааниси болушу мүмкүн? Чыгаруу: 2, 5, 9, 16 X сандар жыйындысынын эң чоңу 16, эң кичинеси 2 деп алсак, анда алардын айырмасы 15ке барабар эмес. Демек, бул туура эмес. Сандар жыйындысынын эң чоңу деп X'ти белгилеп алсак, анда X кемиткен 2 барабар 15, X'ти 17 деп билебиз. Бирок сандар жыйындысынын эң кичинеси да болушу мүмкүн. Анда X'ти эң кичинеси деп алып, 16 кемитүү X барабар 15 деп теңдеме түзүп алып, X'ти 1 деп аныктайлык. Бирок тапшырманын талабында төмөн жакта берилгендердин кайсынысы X'тин мааниси болушу мүмкүн деген суроо коюлган. Эгерде тапшырманын башка туура жооптору болсо, суроо ушул сыяктуу коюлат. Жооптордун варианттары арасында бир саны жок болгондуктан туура жообун 17 деп алабыз. Демек туура жообу Б деп белгилейбиз. Үчүнчү тапшырма: эгерде мергенчи жана балыкчы клубунун бардык мүчөлөрүнүн ичинен 38 киши балыкчылык, 34 киши мергенчилик, 16 киши балыкчылыкта мергенчиликте кылышса, анда бардыгы болуп ошол клубда канча киши бар? Чыгаруу: биринчи ыкмага көңүл буралык. Балыкчылык кылган кишилерди Б көптүгү, мергенчилик кылган кишилерди М көптүгү менен белгилейли. Анда Б көптүгүнүн саны 38 деп, М көптүгүнүн саны 34 деп, ал эми Б көптүгү менен М көптүгүнүн кесилишин 16 деп белгилеп алабыз. Бизге Б көптүгү менен М көптүгүнүн биригүүсүнүн саны аныкташыбыз керек. Биригүүнүн формуласынын негизинде слайдда бул формула келтирилген. 38ге 34тү кошуп, 16ны кемитип 56 деп табабыз. Демек туура жообу Г. Урматтуу окуучулар, бул тапшырманы Эйлер-Вендин диаграммасы менен дагы эсептеп чыксаңар болот. Көңүл бурсаңар, балыкчылыкта, мергенчиликте кылышкан кишилердин санын Эйлер-Вендин диаграммасында Б жана М көптүктөрүнүн кесилишине белгилейлик. Ал 16. Эми бул 16ны 38ге чейин Б көптүгүнүн, 34кө чейин М көптүгүн толуктайбыз. 16ны толукташ үчүн 38ден 16ны кемитебиз, бул 22. Бул Б көптүгүндө. Ал эми М көптүгүндө 34ден 16ны кемитип 18 дейбиз. Бардыгы 22 кошулган 18 кошулган 16 болот. Барабар 56. Демек туура жообу Г. Төртүнчү тапшырма: жогорудагы көрсөтүлгөн электрондук саат 3төн 57 мүнөт өткөндүгүн көрсөтүп турат. Таблодогу санарептердин суммасы 15ке барабар. Ушул учурдан канча мүнөт өткөндөн кийин сааттагы санарептердин суммасы биринчи жолу кайрадан 15ке барабар болот? Чыгаруу: саат
4-төн 5-ке чейинки убакыттын чоңдуктарын талдап көрөлүк. Мүнөттөрдө көрсөткөн сан арипттердин суммасы 11 болуш керек. Анткени 11ге биз 4-тү кошобуз. Булар 2 менен 9-дун суммасы, 3 менен 8-дин суммасы, 4 менен 7-нин, 5 менен 6-нын. Демек саат боюнча бул 4-төн 29 мүнөт өткөн убакыт, 4-төн 38, 4-төн 47, 4-төн 56. Биринчи жолу кайрадан 15ке барабар болгон убакыт бул 4-төн 29 мүнөт өткөн убакыт. Демек 4-төн 29 өткөн убакыт жана 3-төн 57 мүнөт өткөн убакыттын айырмасын табабыз. Бул 32 мүнөт. 32 мүнөт өткөндөн кийин сааттагы сан арипттердин суммасы биринчи жолу кайрадан 15ке барабар болот. Туура жообу Б. 5-чи тапшырма. Жогору жакта келтирилген сүрөттө OX, YZ тик бурчтуу координаталар системасында кыры 2 болгон куб тартылган. Эгерде М, Н, П, К, R чекиттери куб кырларынын ортосу болсо, анда ошол чекиттердин кайсынысы 0, 2, 1 координаталарынын OYZ чекити YZ тегиздигинде жатат. X 0-гө барабар болгондуктан 0, 2, 1 чекити YZ тегиздигинде жатат экен. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, кубтун R жана K чекити бул тегиздикке тийиштүү. Булардын X координаталары 0-гө барабар болгондуктан биз Y жана Z координаталарын аныктайлык. R'дики бул Y-и 1, Z-и 2-ге барабар. Ал эми K чекитинин ушул тегиздиктеги тиешелүү координаталары YZ 2-ге барабар, Z 1-ге барабар. Демек K чекити 0, 2, 1 деген координаталарына Туура жообу Г. Балдар, ушул эле тапшырманы силер 0, 2, 1 чекитин түзүү жол менен дагы аныктабасаңар болот. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силердин буга чейинки, мындан кийинки аракеттериңерге ийгилик каалайм. Математика боюнча негизги тестти максималдуу балл алышыңарга тилектешмин. Саламатта калгыла.